Менин атым Кенжебек Дубашев, Бакайыр айылынын тургуну болом. Тоо этегине жайгашканына байланыштуу бизде суу өзөндөрдө аз да. Биздин айылдын өзүнүн үлүшү тетеге каналдын үстү деп коебуз. Ал жак Бакайырдын өзөнүнөн ичет. Ал эми каналдын асты Көксайдан келген 23 километрден келген Ногой каналынан ичебиз да. Кайракы жерибиз бул суу болсо ичет, суу жок болсо ичпейт. Биздин айыл эми основной эле мал чарбачылыгы менен анан ушу жер иштетет. Өзүбүздүн Бакайырдын жери уклонный жерде, анан кумдагыракпыз. Мурун көбүнчө эле фасоль айдалчы. 2 жыл болуп калды го. Ушу будай, арпа, чөпкө басым кылып калышты да. Анткени фасоль жакшы урожай бербей калды, бул жеп салды, арыктатып. Бул жер өзүбүздүн туугандарыбызга тиешелүү жер, кайракы үлүш жерибиз болчу. Бул жерге нелер гана айдалган жок. Будай айдадык, чөп айдадык, фасоль айдадык. Суу жоктугуна байланыштуу анан акыры туугандар акылдашып эмеге токтодук да. Ушу интенсивный бакка. Муну 2018-жылы тиккенбиз. Батыраак түшүмгө кирет экен. Анан бул капельныйдын бир жакшы жери ушу. Могу бир эмеден 4,5 литр суу агат да 1 саатта. Бузунан 4,5 литр агат. Мындай жайылып да кетпейт, агып да кетпейт да. Ушу түйүнө түшөт экен, сиңет 10 күнүн ичинде кое беребиз го дейм ошондо. 10 гектар интенсивный бак, 1 гектардай эми бар кокон келес. Ушу суу ичип жетишип атат. Ошого биз да сүйүнүп атабыз, ушу проблема чечилип суудан.